Эмне мынчалык намыс кылбайсың? Аксакал кишкенсиз. Силер бекинсеңер, чегарачыдан бекинип өттүңөр, органдан бекинип өттүңөр. Кудайдын алдында кантип бекинип атасыңар? Я. Адамда киши намыс болуш керек. Уялыш керек. Geçe günü buna okuçu baldardı Aybek degen alып barıp жүзүмжүктө тажикке карамат берип өзү качып кетип калган. Өзү колго түшүп окуучуну качырбайбы анда? Силерди да окуучулар жүктөгөн. Намысы жоксуңар, силерге сөз жок просто. Силерди алып бардык Кыргызстанга мынтип видео кылып чыгарыш керек да. Мына биздин мамлекеттин саткындары намысы жок. Эркек деген эмес, этамгага татыктуу эмес адамдар деш керек силер. Элдин алдында биз уялып турабыз, силер эмес. Сөз жок. Мыйзам чегинде бардык жазаны тартасыңар. Машиналар пока машина жүзүм эмес, машина да берилбейт пока. Мындан кийин ойлоносуңар, кимдин жүгүн кайсыл жактан кайсыл жакка жүктөп атабыз, эмне максатта жүктөп атабыз деген түшүнүк болот. 2 күндөн бери уктабай ушунча эл жүрөт. Күн-түн уктабай чегарачы турат. Азыр мына машинада сиз камдыр кийипсиз, мен куртка кийип турамын. А биздин солдаттар кантип турат жолдо? Ар жерде палаткада, ар жерде өрүктүн түбүндө, шабдалдын көлөкөсүндө отуруп чегара кайтабыз. Туурабы? Көрүп атасыңарбы ошону? А эмнеге ошолордун убалынан коркпойсуңар силер? Адамдык касиет болуш керек. Башка сөз жок силерде. Мыйзам негизинде бардык жоопкерчиликти тартыласыңар, жана жооп бересиңер ошол мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн. Пока машина хозяйыны жүзүм жүктөгөн, келип ушул жерге өзү келип бермейсе, силер кармалай бересиңер. Мыйзамда машинанын айдоочусу жооп берет жүккө. Чакыргыла хозяйынды. Мына мен жүгүм деген, ошол келсин, жүктү алсын, ошондо силер бошотуласыңар. Уят просто. Түшүндүңөрбү? Мыйзам алдында жооп бересиңер. Башка айтарым жок. Намысыңарга келгиле. Эркек болгула кишилер. Келип кызмат кылбайсыңар ушунда. Ташыганыңар тажиктин жүзүмү. Кызмат кылганыңар ошол жакка. Акчаны бардыгын бердиңер, ошолордо калып кетти акча. Ал жүзүм азыр жок болот сузушу. Акча калды аларда. İştesingер башка мамлекетке барып иштейсиңер. Намыс кыргызга күйсөңөр. Кылбайсыңарбы кызматты кыргызга? Бедер, бияктан подсылка. Бир мектепте качагар болуп иштегенде бириң да кирбейсиңер. Айлык алды. Баткендик. Алло. Шыбыр келип кызмат кылбайсыңбы ошол? Кыргыздын мектебиде, кыргыздын чегарасында, кыргыздын элине. Силердин кыргыз болуп туулуп калганыңарга да мен капа болуп турам. Каздан берик. Азыр чегарачылар отурат, баардык машиналарга, кайсыда кайда камера. Азыр жүк дагы, унаа дагы бошотулбайт. И силер дагы бошотулбайсыздар. Бардык мыйзам негизинде иштер жүргүзүлөт. Жыйынтык чыгып, точка коюлганда гана чечим кабыл алынат. Ага чейин машинаны дагы, жүктү дагы ошондой эле силер бүгүнкү күндө толук кандуу жоопкерчиликтүү адам силерсиңер. Себеби силер менен жүк силер менен келип турат. Ошондуктан силер дагы бошотулбайсыңар. Мына Баткендик бала элди карай албай атат, Баткендин ели. Кичине уялсын ушундай болуп. Ошондо өзүнө келет. Пока эч ким эч жакка кетпейсиңер. Турасыңар, тур деген жерде турасыңар. Түшүңөрбү? Мыйзам буздуңарбы? Мыйзамдын алдында жооп бересиңер. Бир эле мыйзамдын алдында эмес, элдин алдында. Чегарачынын алдында ham жооп бересиңер. Чегарадан өтүп урлук кылганыңар. Уру десе болот силер. Түшүнүңөрбү мени? Азыр булар кайга карат кыялка? Азыр кайсыл жерден чыкса ошол жерге барат. Ошол жерге барат, кайерден жүктөсө ошол жерге төгөт. Бизге кереги жок да, биз өзүбүздүн жүзүмүбүз бар.
Mına adam жайга барса, лейлепте өзүбүздүн жүзүмдөр өсүп турат. Биз өзүбүздүн жүзүмдөрдү. Biz intervall olayga 5 anlatып айтыңыз. Кимге каттан немелер? А, окей. Hazır birinizdер сүйлөп бериңиздер, а? Экөөңүздөр бир-бири? Эйиңиздер? Ким siz менен кимдики? Siz өзүңүз эле жүктөгөн, эсиңиз башка? Сиздер экөөңүздөр бир, а? Же экөөңүздөр бирби? Экөөңүздөр бирби? Бириңиздер сүйлөп бериңиздер, ошол кайсы жактан алып чыккансыздар, жүктүн эси ким? Тишиңиз оорутат, анда сиз сүйлөп бересиз. Экөөңүздөр бир алгансыздар, а? Жыргал экөөңүздөр. Өзүңүз тааныштырсаңыз кайсы жактан болосуз? Шашпа. Bunlardan oğlum nana Tırgal sen söyleyip verelim. Tırgal Starşi siz mi? Yok benim ismim Starşi. Жок, жөн эле айтып кое бериңиз, баарыңыздан алабыз. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, анан бул жерде канча килограмм жүк бар, кайсы жерден жүктөдүңүздөр? Буга чейинки ушул апрель айындагы окуя баарыңызга белгилүү да турабы? Сиз дагы мында үйүңүз жабыркаган жок беле ошол жакта? Жабыркаган жок, а? Канча убакыттан бери мына ушул аткерчилик менен алектенесиз? Анан качан жүктөдүңүз эле, каерден жүктөдүңүз ушул жүктү? Кадан жүктөдүм. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Сапарали. Muratov Сапарали. Канча жылдан бери контрабандамен заниматься этесиз? Контрабандамен сеткенем эмес. Канчанчы жыл ташып аткансыз азыр? Мурда да жүзүм ташыган, бирок эмеден кийин биринчи рейс алып барып атам. Ошо окуядан кийин чыгарадагы. Айтсаңыз ушул жүзүмдүн ээси ким, анан кайсы жерден алып чыктыңыз эле да? Анан кайсы жерден кармалдыңыз? Ээси менен телефондо эле байланышкан да, атактарын точно билбейм. Телефондо байланышып турган. Аркадан жүктөдүк. 2,5-3 тоннанын тегерегинде. Ошондой жүктөдүк. Мен өзүм. Кайка алып барышыңыз керек? Бишкекке алып барып атам. Азыр ээси менен сүйлөштүңүзбү? Биз кармалып калдык, кандай кылабыз деп сүйлөштүңүзбү? Жок, биздин телефондо да алган да Органдары? Органдар алганда ошого байланышкан жок. Азыр өкүнүп атасызбы мына элдин астында? Ушу эмне деп айтасыз? Мына прямой эфирде да турасыз да? Элге эмне деп кайрыласыз? Ошол кечирип коюңуз, кечирип сурайм. Башка иш кайталанбайт, ташыбайм башка. Эл астында сөз бересиз, э? Сөз берем. Рахмат. Канча жылдан бери ушундай жүк ташып электенесиз? Бир даше. Эме саламатсыңбы? Эмне болот? Өзүңдү тааныштырып, мына жүктү кайсы жерден жүктөдүң, анан канча убакыттан бери мына ушул контрабанда менен алектенесиң, азыр телевидениеге айтып бересиңер да? Канча жылдан бери алектенесиң мына ушундай? 1 айдан бери. Канчанчы ташышыңды? Биринчи жолу ташып атасың, да? Кайсы жактан алып чыктың жүзүмдү ошондо? Ээси ким экенин билесиңерби? Билбейсиңер. Азыр мына элдин астында мына ушу кармалдыңар, мындай өкүнүп атасың, элге эмне деп кайрылат элем? Элге кечирим сурайм. Экинчи кайталам. Сиз дагы өзүңүз мына элдин астында мына айтып атасыз кечээден бери, кайсы жерден алып чыктыңыз да бир жолу айтып коюңуз. Аркадан, э? Бош калдым да. Бердеги өкүндү кечирим сурайм. Кайталамайсыз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Нуридинов. Нуридинов Самир. Аркадан жүктөп чыктык. Элден кечирим сурайбыз. Башка иш. Сиздин пикириңиз? Тишиңиз оорутуп, мына элдин астынан эмне деп өзүңүздүн оюңуз барбы? Билбей чыкпаган. Мындай болсун билген жок. Тажикстандан чыкканын билген жоксуздар, э? Билдиңиздер Тажикстандан экенин жүк? Билген жокпу? Билген жоксуздар. Элге кандай сөзүңүз бар? Билбей кылып, биз мындай иштер кылбайбыз. Рахмат. Өзүңүз тааныштырып, мына элдин астында айта турган кандай сөзүңүз бар? Фамилияңыз? Дөөров Дөөлөт, э? Интернационалдан. Айтсаңыз, мына кечээ кармалдыңыз да? Мына азыр элдин астында турасыздар. Элге эмне деп айтасыз? Мына прямой эфирде турасыз.
кечирип коюштун башка кайталарынан акыркы жүктөгөн иши. Согушту көрдүңүз беле? Уктуңуз да. Ошону билип туруп анан Тажикстандан жүк алып чыктыңызбы? Бир бөлөкү адашып жүктөдүк. А билген жоксузбу Тажикстандан чыккан жүктүн? Ошондон келдим, ошондон келдим. Жүк бар десе жүктөп чыгып келдим. Азыр өкүнүп атасызбы? Өзүң тааныштырып кетсең. Атым Манас. Баткенем. Фамилияң кандай? Абдурасул. Манас айтсаң, канча жылдан бери мына ушу контрабанда менен алектенесиң? Жылдан бери биринчи жолу билбей жүргөм. Кимдин жүгү экенин билесиңби? Чубак деген жүктөгөн. Жол менен эле барып, жол менен билесиң деген. Силерди бирөө сопровождение кылат деп айтты эле? Ошончо айткан. Кимдер сопровождение кылат деген? Кимдердин номерин берген силерге? Өзү жолго чейин сопровождение кылып чыгып, нары спринтерлерден кошулуп келгенде негизи жолду деле билбейм. Кимдерди сопровождение кылат деп айтты эле, билесиңби? Аты жөнүндө. Өзү сопровождение кылып келген жаап немеге. Анан силер кармаганда качып кеттиби? Жок, ал жака эмес, өзү аркадан чыкканга чейин сопровождение кылып келген. Айтсаң, мына элдин астында турасың, элге эмне деп айтасың? Прямой эфирде турасың. Кечирип коюштун, билбей жүрүп калыппыз. Биринчи жолу. Рахмат. Болду. Азыр булар алып кетет экен да, все да? Азыр эмеден интервью алайык. Кандай чара көрүлөт дальнейшем? Кимден? Кыялкаданбы? Жок, эме булар өткөрүп берет да. Мыйзам негизинде Это кандай? таможня. Таможня өткөрүп берет азыр. Ну, таможнядан алайык. Таможня. Чыга берсин. Бияка. Орстан. Эме жакшы моменттер алып. Aylanıp çıkıp kızgı varatlayken, Liboy aylanıp varat. Onun görü, Samarkand'a geliyor, Aktatır eli, Üçtepe eli, koşulup duratırgan olsaňorçu, kölde Liboy'unu karmaysın harika. Kölde Liboy'unu karmay. Anan Razvilka'da karmaysın. Şonu, Ali biyaka koy, oyaka koy, organdı bekerli her jerge. Ар бир жерге кое берсе, бул адамдын укугу дагы бар. Туура түшүнүң. Адамдын укугу дагы бар. Бир машина кетип алса, тосо берсеңер, бул туура эмеспи? Мен hem şoförüm misal. Биз бунун баары мыйзамдын чегинде кылабыз. Мыйзамды сакташыбыз керек. Мисал үчүн азыр могул жерде Актатыр менен Төрткүлдүн тушуна койгонуңар бир эле тапшырманы аткарат. Эмне кыласыңар эки жерде мисал үчүн? Туура ошол жерде бир жерде туруп эле ошол жерде негизги багытты тосуп атасыздар. Ошол Жақсы қос қой беріңіздер, ел қосып. Так, тиги жакты бүттүрдүңөрбү? Эми ким? Чегарачы кана? Полковник Төлөнбаев. Чакырып койгочу. Şeyde kolga түшкөнүң тууганың бі, икаң бі, оваң бі, доказать еткіле, доказать. Кошундагы мындай башаламан болбой, списогуну берип, күнүгө неме кылсын. Жок, азыр биз старшийди назначать этебиз, ошол аркылуу чыгат. Старшийди назначать этип, анан кийин барып эле 4 өңөр барып, анан кийин 2 сааттан кийин дагы кетип калып, дагы бирөө барган туура келип калат. Мына биз азыр бир суткага ошол жакта укук коргоо органдары күч структурага барат, например, 1 саатка, бир суткага. Ошондо силер да кошулуп барышыңар керек. Биз да барабыз, жыл барып туруп, анан кийинкиде график түзүп аласыңар, кийинкиде кийинки барат. Ошон үчүн бул жерде биз туура бирибизди түшүнүп иш кылышыбыз керек. Тополон кылбалы, ынтымактык болуш керек. Уккулам ол жерде чоңдордун айткандарын баары. Биз ушул жерде чегараны коргойлу, иштейли деп ар бир бул жерде жүргөн жөнөкөй солдат дагы азыр аракет кылып атат, ошо чегарада тынчылык болсун депчи. Ошон үчүн ар бир кызматкерди дагы баалайлы. Албетте баарыбыз чогуу иштет. Мындай жумуштар, например, моундай биргеликтеги жумуш, бул өтө туура жумуш. Бирге сүйлөшүп алып, то есть элдин ичинде коо менен бийликтин ортосундагы ишенимди билдирет. Мына азыр биргеликте сүйлөшүп, моундай жолго барабыз дегенибизчи. Ошону менен бирге мыйзамдуулукту сактап. Сүйлөштүкпү анда? Губернатор. Неме ушул жүктү
Азыр сиздердин уруксатыңыздар менен ушул жерде калтырып сиздерге машинаны берсек болбойбу? Андай кылбасак, булар дагы кайталанар. Азыр Аткар Карбекович айтты, элди кошундарды чогуу турат деди. Мына ушул жерде бүт элди кошундар турасыңар. Арадан бириңер группа түзгүлө. Ошолор барып туруп ошол постко элди кошуну коюп берсин. Бу жерде бизче башка кел кой дебейбиз. Өзүңүздөр bir grupa çıktırdık mı misali? Buna bir grupa, elde koşudun grupası. Bugün buna balдар şart, bugün buna balдар özünger koyup vergiler. Bu kişilerge mınday sınmış kıldım. Aktatırga, Samarkandaki her yerge post koyupçu. Onun keregi yok. Bekerle bulara kayı oytlev bir yerde oturup. Aylanıp şetke varat da. Şetke varsa bitta yerde karmap durup körüp de varını. Kontrabanda alıp ketet. Jön eldiki ötöt. Ana şöyle jumuş kısa bolot da misal. O şer koylat biroq eldi koşun özüңөр жетекчиңерди түзүп алгыла бирөөңөр. Muhtar özü болгон. Başından başlap turasın. Bu kişinin özüңөр болгон. Эми карагыла. Мына давайте эми мындай сүйлөшөлү баарыбызчы. Азыр мына бул жерде машина турат. Жанагы чегирачылар кармаган, энди кошундар менен биргеликте кармаган, мына 7 машина бул жерде. Канча 7 машинабы? 7 келди. Аксакал, мына азыр жыйын болду да. Ушул жергиликтүү элдер айтып атат, элдик эмеге жергиликтүү укук коргоо органдарына ишенич жок деп ататтар да. Айтсаңыз, мына ушул бүгүнкү күндө контрабанда менен күрөшүү кандай болуп атат? Деги эле ушул жергиликтүү бийликке, укук коргоо органдарына ишеничиңиздер кандай? Бул односторонний кыргыз мамлекети Тажик менен чегираны жапкан. Эми частичный болуп атат, биз эми айылда чет жашайбыз. Жүзүм чыккан фактын азыр көрүп турасыңар. Мен жана сүйлөдүм. Мүмкүн болсо контрабанданы азайтып, Тажик эми биздин душман, агрессия кылымына көктерек айылын алкалап күйгүзүп канча адам жабыркады. Ушул Тажик душмандарды алсыздандырыш үчүн укук коргоо губернатор жогорку уровендеги бийлик каттуу туруш керек. Туруп, аларга бир да күкүрт бербей алсыздандырыш керек. 29 апрелде согуш болгон. Ошого чейин жылдыга чейин согуш болгон. Жеткизсе, анан өзү Рajop деген bir Ахмазада деген губернатор бар. Өзү чөгөлөп келет ошо. Карымбой биз оч калдык деп. Анан ушул контрабанданы каттуу кармаш керек. Негизи Нижний зонада коет арка 60 досту жаңы жер. Ошол жер ачак, контрабанданын ачагы. Ошолорду каттуу карма берсе, Куда каласа кыргызлыкка кудасы продуктабыз жетет. Могул кичине кымбатчылык болсо да чыдайбыз. Тынчылыкты мына пограндар коргоо куттарып тынчылыкты кылып берет. Эл жакшы үйүндө уктап атат. Деле жакшы эми ушул Нижний зонага каттуу туруш керек. Мына жүзүм да ошол Нижний зона. Бизден азыр эч нерсе чыкпайт. Орто Оз, Көк Таш, Аксай, эл түшүнгөн балдар бар соусу менен ач калсак да биз нерсе бир канистр саларка алып келип берчи деп коңшулар жалынса да биздин эл алып барбайт. Биздин эл өтө түшүнгөн уруштун немесин, согуштун сапкысын көрдү. Үй күйдү, жер күйдү. Азыр деле кээ бир балдар чочуп ойгонот согушта ок атылгандарын көрүп. Ошол карындашым мен прессага жакшы чыгарып өзүң неме кылып коем. Рахмат. Оюңуздар бар сиздерде, Аксакал? Эми бул эле туруп, мисалы азыр органдарды деле жамандеш, погранды деле жамандеш туруп келбейт. Өзү частичный нанды эки жан кара дейт го канунда. Мисалы бийлик жогортон сен өткөзбөйсүң, ушуну жакшы кара. Жумуштан кетесиң, же моундай болосуң, же жоопко тартыласың дей турган болсо, ушулар деле карайт. Азыр бир фура өссө, жогорто звонок этет, койбойт, участковый кайка барат. Начальник кайка барат. Эл ушуну эл көрүп, бардыгы эле көрүп турабыз, орган деле, пограничник деле, бардыгы көрүп турат. Мен ушул жерде жашайбыз экем айтканда. Урушту көрдүк, бизге керек эмес тажик личный. Ошолосу деле жашап келебиз, ошолосу жашай беребиз биз дальше. Просто эми бирөөдү жакшы жаман дештин алдыда ойлонуп, ошо эки жак караш. Бирок буларда деле бар, айтпайт, дебейт. Ошонтогун ойлоп, канга сиңип калган.
Ошондой менин оюм. Мен Рахмат, аты фамилияңызды айтып коюңуз. Беков Адылбек, жергиликтүү кеңештин депутатымын. Кайсыл айылдан? Орто Оздон. Орто Оздон, рахмат. Сиздин аты фамилияңызды айтып коюңуз. Батыр Байдарбек Орто Оздун тургунумун. Кипрестен анан Абасан телевидение тартып атат азыр. Мен сүйлөгөнү кое берчи мен. Азыр кое албайм, түз эфирдесиз. Аты фамилияңызды айтып коюңуз. Батыров Айдарбек Орто Оз айылынын тургуну, пенсионермин. Орто Оздун чегесинде Тажикка чектеш жашайм, комшум Тажик. Корку үркүп балдар эми жашап атабыз. Бирок бийликке ишенебиз, бизге тынччылык, аманчылык кылып берет. Мына чегарачыларыбыз бар, корголор бар, чоңлорубуз бар. 160 күн болду согуштун бүткөнүгө. Бирок согуш бүткөндөн бери анча майда чыйда болуп атат, урурлук турурлук. Бирок эл жакшы эле. Рахмат аксакалы, чоң рахмат. Элдик кошунунан ким бар? Элдик кошунунан бар? Элдик кошун сизде? Басып сүйлөп бериң пикириңизди. Пикириңизди эле айтыңыз, пикириңизди. Мени колдулар бекер. Биз сүйлөп койдук болсо. Бияк сүйлөдү, өзүңүздөрдүн оюңуздар. Анан сими чыгарбайт, монтаждайт дебей мына прямой эфирден сүйлөң мына телевиденияга. Места карап. Хорошо, балдар, давай. Мухтар ака. Мухтар. Мухтар ака басын интервью берип коюң. Мына азыр жергиликтүү бийлик менен элдик кошунунун лидери, фамилияңыз кандай эле? Жок, кармаңыз. Халмырзаев. Халмырзаев Мухтар Али, Мухтар ака айтсаңыз, мына азыр кече бийликке ишенбейбиз, мына укук органдары өзү контрабанданы күзөтүп, сопровождение кылып жүрөт деп айттыңыздар да. Ушул боюнча бүгүнкү күндө контрабанда менен күрөшүү кандай жүрүп атат? Элдик кошунунун салымы кандай? Элдин салымы жакшы болуп атат. Анан бүгүн азыр мына баардык облус жетекчилери келип, эң жакшы нерсени айтты да. Мурда мисалы кармалып